Жашыңыз канчада? 52'de. 52 жаштасыз. Siz бизден дарыланып кеттиңиз. Дарыланып кеткениңизге канча күн болду? Канча ай болду? 3 ay 15 gün oldu. 3 ай 15 күн болду. Азаматсыз. Мен эми урматтуу мекендештер, мен атайын мына курсагы 3 айда үйдө жасаган экен. Кандай абалга келди ошону көрсөтүш үчүн атайын тартып атам да. Так, демек биз курсактан мына ичегини киндикти неме кылабыз мына. Оору барбы? Жок. Так, бул жерде уйку без. Оору барбы? Бир аз бар экен. Жок, сезген деле жоксуң, азаматсыз. Мындай ушерде бир аз бар, себеби мен могу жерден байкадым да, бир аз бар экен. Конечно, ал обязательно болот да. Так, ашказан тушу тоже бир аз. Жокпу? Жок делем. Ой, азамат, мына карагыла, мен кадимкиде мына колум менен чукулап кирип атам, карагылачы мына. Мына карагыла. Чукулап кирип атам, эч кандай оору жок. Так, могу жакта бир аз. Андай көп эмес, могу жак. Аяк жок баш. Азамат, паховойда вообще жок экен. Болгону бул ойлоп туруп, могу жерде эле басам деп, сиз. А могу жакта точкаларды бас. Жок, мен всегда айтам да, мен мына точканы бир көрсөттүм, Анан ушул точка оору басылып калды. Бир аз өйдөгө жыла бериңиз деп айтам. Негизи курсактын ичинде эч кандай оору болбош керек да. Көрдүңүзбү? Азамат, мен мынтип ичти басканда, мындай болуп оорубагандар аз, мына азамат мына өтө өзү менен кош аябай жакшы иштеген. Так, сиз бизге келгенде канча килограмм элеңиз? 80 kilogram болуп келген. 80 килограмм. Азыр канчасыз? 62. 18 килограмм азаматсыз. Так, сиз бизден чыккандан кийин биз айткан нерсени баарын жасапсыз да? Так, Ракет кылатым жасап. ой азамат, диетаны бузбапсыз. Жок. Курсакты басканды бузбапсыз. Лимфаны жаттап алган болушуңуз керек, бездерди сүрүүнү. Так, ар бир тамак ичердин астында өттү. Ой азамат, тамак ичкенден кийин колду көтөрүп атасыз. Анан курсак менен дем алып атасыз. Азаматсыз, карагылачы. Урматтуу мекендештер, мен азыр мага 3 айдан өтүп калды, сизге бир көрүнгөнү келдим. Болгону азыр мага кичине грипп жугуп калды деп. Келген экен, мына текшерип коеюнчу деп текшерсем, мына 18 килограмм вес таштаган. Абдан жеңил сезесизби өзүңүздү? Ая жеңилсиз. Так, сиздин башыңыз ооруп турчу эле мурун? Азыр барбы башыңыз? Азыр жок. Так, мурун буктарыңыз чарчачубу? Музайт беле уюп ооручу эле? Шишип калчу, Азыр андай жок. Азаматсыз. Урматтуу мекендештер, сиз бапайлага 10 күнгө жатып эле, анан бапайга баарын жок кылып берген деген сөз жомок болот. Мен көбүнчө үйгө берем, үйгө. Эң негизгиси биз мына сизди тазалап, организмди жакшы кылып 10 күндө биз бир жолу салып койдук. Дальше сиз 3 ай 4 айга чейин ушуну токтотпоңуз дейм. Мына мындай адамдар чанда жолугуп атат. Көп эле чыгып эле нанды жеп ала берет. Көлүгүнү жасабайт, Мына бул эжекеден мурунку пациент чыгып эле нанды жеген, көлүгүн жасаган эмес, эчтеке кылган эмес, ооруп калды. А бул айтыптыр, буну көрүп, мына таң калып атат. Кантип нан жебей койдуң деп. Нанды жеген эмес, сүт оокатты ичкен эмес, сахарды алып салган. Унуттум таптылар. Баарын унуттуңар, Азаматсыз. Эң сонун. Демек, жакшы болуш, мен мынтип айтам да дайымачы. Алтын ойлор, алтын колдордо турат депчи. Сиз алтын ойлоруңуз менен болду, мен эң сонунмун. Мен жакшы болду, мына 10 күндө мен полун тазаландым. Мен эми бул жагына эң сонун ушулардын баарын жасайм деп менге алтын ойду жазып коюш керек. Алтын колдор менен күнүгө адам өзүн кармалаш керек. Ошондо гана бардык оорудан айыгат. Сиз, например, көп эле нерседен айыктыңыз да? Баш оорудан айыкты, вес кетти, буттун оорусунан айыкты, курсак мондо кыйнап турсаңыз керек. Курсагым аябай чыгып турчу. Алар кетти. Дем ала албай энтиккениңиз, алыңыз кетти. Күнүгө занга барчу элеңиз? Анда-санда 2 күндө бир бар. 2 күн. Азыр эми күнүгө сааттай. Күнүгө. А бир күндө 3-4 жолу же 4-5 жолу зара кылчу элеңиз? Ооба. Көп. А түнү турчу элеңиз? Жок, турчу. Азыр күндүзү канча жол болуп калды зара? Күндүз көп эле болуп калды. 7-8 барып калды. Жок, сиз азыр мен баягы сиз көрсөткөн ички чегин тушундагы жасайсыз. Бир аз зарага барган азайыш керек. Так, мындан тышкары жүрөктөр кыйначу эле? Кысылып, дем ала албай. Алар да кетти. Демек, биздин метод менен бүт организмди жакшы кылуу
ошол абалга алып келсе болот экен да, азаматсыз. Урматтуу мекендештер, мен ар бир кыргызстандыкка ушундай ответственность, жоопкерчиликти каалар элем да. Ушундай өзүнүн организмин сүйгөндү каалайт элем. Сиз ар бир органыңызды сүйсөңүз, ошол менен иштейт да. Мына биздин бүгүнкү эжекебизге ошол эң сонун болуп келмексиз. Баарыңыздарга жоопкерчилик, тактык, саламаттык каалайм. Рахмат.